Ассаламу алейкум, Алам Кабар каналын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Жалал Абад областындагы достор. Бүгүн сиздерге көрсөтүүчү жакшы үйлөрдөн көрсөтөлү. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар, каналдан алыстабаңыздар. Каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Мына ушинтип биз Жалал Абад шаарына дагы кирип келатабыз. Биз менен чогуу болуп алыстабай туруңуздар. Андыктан Жалал Абад шаары бүгүн кандай үй болот, сиздер менен чогуу көрөбүз. Мына кадырман көрүүчүлөр, биз сатуучунун жанына дагы келип калдык. Сатуучу бизди ушул жерде күтүп турат экен. Мына өзүңүздөр көрүп байкап турганыңыздардай ушундай чоң трассанын жанынан ушул көчөгө кирет экен. Сол жакта, бул жактан келе жатканда сиздер көрүп турган жактан Жалал Абадтын борборунан келет. Бул жерде Байел базары да жайгашкан. Мына ушул жерде чоң мечит да жайгашкан экен. Азыр сатуучудан мечиттин атын да жакшылап айтып сүйлөп коелу. Ассаламу алейкум. Айтсаңыз, мына кайсы мечит болуп калат эле? Бул центральный мечит. Центральный мечит, да? Ушунун жанында эле бул жерде. Мына ушул жерден Токто Маматов Казыбек атындагы көчө экен. Ушул жерден кирет экенсиздер бул жака. Кайсы айыл өкмөт болот дедиңер? Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу Лавдан Кара айылы болуп калат экен достор. Азыр сиздерге ушул жерден ориентирди жакшы да көрсөтө турган болсом, мына жерде Партнернефть ушундай автоунаа заправка кылуучу жайгашкан. Ушул жерден борбордон келе жатканда оң жака киресиздер. Ал эми бул жактан сузакка кеткен ушул трасса Кургойдон келгенде сол жака киресиздер. Жакшылап назар салып көрүп алыңыздар. Токто Маматов Казыбек атындагы көчө болот. Ушул жактан бул жака карай кирет экенсиздер. Азыр мен сиздерге толук көрсөтөм. Барган жерде сиздер жакшылап назар салып туруңуздар. Мына достор, азыр көчөнү бойлоп кирип баратабыз. Бул жерден эки көчө айрылыш көчө болот экен. Ушул жерден солго кайрылабыз. Мындан солго кайрылгандан кийин эле оңго кайрылуучу жол келет экен. Тынчтык көчөсү ушул жактан кирет экенсиздер. Тынчтык көчөсүнө оң жака кайрыласыздар. Ушул жерден кайрылганда эле мына биринчи үй болуп калат экен достор. Азыр ушул жерге жетип келдик. Жакшылап карап турсаңыздар, сиздерге толук маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Мына достор, Тынчтык көчөсүнөн киргенде эле мына ошол биринчи үй наркы көчөгө карап калат окшойт. Бул экинчи үй болуп калат экен. Мына ушул жерде экинчи номердеги үй деп жазылып турат. Тынчтык көчөсүнүн оң жактагы экинчи үй болуп саналат экен достор. Азыр ушул жерден кирип алгач корону көрсөтөбүз сиздерге. Андан кийин үйдүн ичине кирип бөлмөлөрүн дагы жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кадырман көрүүчүлөр, анда эмесе биз үйгө кирели. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп үйдү сиздерге жакшылап толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай жакшылап байкап турсаңыздар. Мына ушундай чоң салынган үй экен достор. Алгач эле жердин аянтын айта турган болсок, канча сотик чыгып калат? 7 сотик чыгып калат, китеби боюнча 7 сотик. 7ден ашыраак китеби боюнча. Мына сатуучу өзү да айтып жатат, китеби боюнча 7 сотик бир аз ашыкчасы менен да болуш керек деп айтат. Бул жерде ушундай киргенде оң жагында фундаменттер дагы атайын кухня сыяктуу болуп салынган экен. Кухня болот го дейм бул жер, 14кө 4 болгон. Мына ушундай 1, 2, 3, 4 бөлмөлүү ушундай фундамент дагы куюлган экен бул жерге. Дагы сиздерге белгилеп айтып кете турган, бул жерде жүзүмдөр дагы олтургузулган, жүзүмдөрү дагы бар экен. Мындай бүт бары шарттары менен коюлган. Жүзүмдүн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 түп, 8 түп бар экен бул жерде. Буларды дагы айтып кетпесек болбойт. Үйдүн айланасында мына ушундай бир аз болсо дагы бак дарактар отургузган. Бул жакта мал кармоочу жайлар экен. Бул жактарынан дагы жакшылап толук маалымат берип өтөлү достор. Бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап турганыңыздардай
2 кабаттуу болгон ушундай сарайды дагы салып турабыз. Жакшы, узун айта турган болсок 25 метр деп айтылып жатат. Мына ушундай жакшы шарттагы мал сарайлары дагы жайгашылган достор. Мына ушул жерде бул жактан кире экен. Бул жактан киргенде азыр бул жакта мал жандыктар бар экен. Ал жактарын сиздерге көрсөткөн кажети жок деп ойлойм. Мына ушул кичине жерден кирет экен. Бул жактан ары дагы талага да чыгып кетсе болот экен. Ушул кийинки көчөдөн нары чыгып кетсе болот экен достор. Азыр бул жактан дагы сиздерге жакшылап көрсөтөлү. Үйдүн ичинде дагы кирип көрөбүз. Кандай бөлмөлөр бар, эмнелер жайгашкан, ошолорун толук сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Мына достор, бул жерден сиздерге дагы айтып кетчү нерсе, бул жерде суу түтүктөрү келген экен, орнотулган. Мына ушундай суулары эшиктин алдында чыгып турат экен. Буларды дагы белгилеп айтып кетпесек болбойт. Анда эмесе үйгө кирели достор. Мына биз киреберишке дагы кирип келдик достор. Бул жерде ушундай киребериш зал экен. Бул жерде мебелдер коюлган, орнотулган. Бул жактан оң жактан 1, 2, 3 бөлмөнү азыр сырттан көрүп турабыз. Дагы ичкерге кирип канча бөлмө бар экенин дагы толук көрөбүз. Алгач ушул киребериште коридорду айта турган болсок, аянты 3,7ге 3 экен. 3,70ге 3 ушундай аянты болуп калат экен. Бул жакта кухнясы бар экен, ошол кухняга да кирели. Бул жердин мына ушундай кирме чыкма комнаталар экен, мындай бөлмөлөр. Бул ушул кирген бөлмөнүн аянтын айта турган болсок, 4-кө 3,70ге ушундай жайгашылган экен. Бул жагында да терезелери бар экен. Ушундай күнгөй бетте терезени жайгаштырган, аябай жакшы экен. Күндүзү жакшы күндүн нуру да тийип турат экен. Андан кийинки кире турган комнатасын бөлмөлөргө кире турган болсок, мына ушундай бөлмө экен. Бул бөлмөнүн аянтын айта турган болсок, размерлери 5,50ге 3,50 ушундай размерде экен достор. Мына потолоктору да мына ушундай жасалгаланган. Бул жерде айнек оң жагында жайгашкан экен. Бул жагында айтып кете турган духовкалары дагы ушундай бар экен. Бул комната дагы кышындасы жакшы жылыйт деген сатуучунун айтуусу боюнча. Мына ушундай бөлмөлөр достор. Биз дагы кийинки бөлмөлөргө дагы кирип көрөбүз. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай от жагылчу бөлмө ушул жерден. Кийинки бөлмөлөргө дагы кирип баратабыз достор. Андан кийин чыгып ушул оң жакта бөлмөгө кире турган болсок, бул жак чоң зал экен. Өзүңүздөр көрүп байкаңыздар. Аябай эле кенен болгон ушундай чоң зал экен. Бул залдын аянтын размерин айта турган болсок, 6 метр узуну, турасы 3,50 болот экен достор. 6га 3,50 экен. Мына ушундай бул жактарда дагы айнек терезелер жайгашылган. Жакшы жыгаштан болгон терезелер экен. Ышык аябай жакшы салкын дагы болот. Кышкысын жылуу дагы болот десек жаңылышпайбыз. Мына ушундай достор, кийинки бөлмөлөргө дагы кирип көрсөтөбүз. Андан чыгып оң жактагы ушул бөлмөнү көрө турган болсок, бул жак жатуучу бөлмө экен, спальный бөлмө десек жарашат экен. Бул бөлмөнүн размерин айта турган болсок, 4-кө 3,80 болуп калат экен бул үйүбүз. Мына ушундай бөлмө экен. Бул жерде дагы кийим илүүчү шкафтар дагы ушундай атай дуалга кошулуп кеткен экен. Жакшы. Терезени айта турган болсок, бул жакта дагы күндүн нуру тие турган күнгөй бетке жайгашылган экен. Мына ушундай достор, бул жактагы аябай жакшы жылуу бөлмө экен.
Мына достор, үйдүн ички бөлмөлөрүн сиздер менен толук көрүп чыктык деген ишеничтебиз. Азыр сырткы бөлмөлөрүн дагы бир аз көрөлү. Сыртта дагы кандай нерселер бар, ошолорду дагы толук көрсөтөлү. Мына ушул жагында кышкысын көмүркана деп сатуучу айтып жатат. Көмүрканада жайгашкан экен. Мына ушул жактардан дагы бир аз көрүп өтөлү. Мына ушул жер дагы мындай үстүлөрү жабылган экен, курук жерде экен. Ушул жерде көмүркана мындай отундарды жана башка өзүңүздөргө керектелүүчү шаймандарды ушул жактарга коюп жайгаштырсаңыздар болот экен. Мына ушундай жакшы жерде экен. Курук, эч нерсе жаандагы карда өтпөй турган жакшы жерде жайгашкан экен бул жак. Ал эми үйдүн жалпы аянтын айта турган болсок, узун туурасын айталы. Узуну 13,9 экен, 13кө 9 болгон. Мына ушундай жакшы салынган үй экен достор. Эгер сиздерге жаккан болсо, мен сиздерге номер телефондорун экрандан көрсөтүп кетем. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул үйдүн азыр сырткы дубалы кандай, эмнеден салынганын бир аз да сурап коелу. Сырткы Чечеңиш. чечеңиш, 16-32. Ошон үчүн 16 метр да. 16-32 экен. Мына сатуучу да айтып белгилеп кетип жатат. Чечен кыш деп коет. Ушундай чоң кыштар болгон, ошол кыштар менен салынган үй экен. Аябай бышык болот десек да жаңылышпайбыз. Дубалдын ушундай калыңдыгы 1,5 метрдей болуп ушундай турат экен. Андыктан сиздер алып жашасаңыздар эч кандай күйбөйсүздөр деген ойдобуз достор. Эгер сиздерге жаккан болсо, ошол үйгө келип байланышып алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге жанатан бери баарын көрсөттүк. Сиздерге баары кызык болуш керек. Эң кызыктуу жерин айта турган болсок, баасын айтайлы. Баасын сатуучубуз 55.000 АКШ долларын сурап турат экен. Эгер жакшы алуучулар болгон болсо, сүйлөшүүлөр болот экен, албетте кемитилип берет экен. Бир аз сиздерге жакшы түшүрүп берем деген сөздөрүн айтып жатат. Андыктан достор, ушул үй жаккан болсо, келиңиздер, алыңыздар. Мага дегеле ушул үй жакты. Сиздерге кандай болот? Андыктан өзүңүздөр көрүп байкайсыздар. Андыктан сиздерге ушул үйдү дагы сунуштайт элек. Бул жерден өсүмдүктөрүн да бир аз айта кете турган болсок, мына жерде мына ушундай гиляс, кокон гиляс деген өсүмдүктөрү болот. Ушулар олтурулган экен. Ал эми калгандары кандай дедиңиз буларды? Анар. Анар өсүмдүгү дагы бул жерге отургузган. Андыктан достор, көрүңүздөр, эгер үй жаккан болсо, сатуучу менен сүйлөшүңүздөр, баасын келишиңиздер. Ар бир жаранга ушундай үйлөрдөн насип этсин деп биз тилеп кетебиз. Мен ушул жерден сиздер менен коштошомун. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Сиздерге дагы сатылуучу үй жана жылкы жана башка унаалар болсо, сатыла турган болсо, бизге кайрылыңыздар. Мен сиздерге номер телефондорду көрсөтүп кетемин. Андыктан мен сиздер менен ушул жерден коштошоюн.